Супер ТВ каналы бул ирет Бишкек шаарынын четиндеги жайгашкан Комсомол айылына жол алды. Биздин бул жолку каарманыбыз дал ушул айылдын тургуну Мелисбек Турсуниязов. Ал убагында Нарындын Жумгал районундагы Арал айылында аймактык милиция кызматкери катары кызмат өтөгөнүн айтат. Келечекке пландар, кыялдарды койгон аймактык милиционер дал ошол иште иштеп жатып, көп өтпөй адам өлтүрүүгө шектелип, ак жерден абакка түштүм дейт. Ал бул видеодо ошол темир тор артындагы оор күндөрүн баяндап берди. Армиядан келгенден кийин 85-жылы милициянын Атайын орто мектебине кирип, 87-жылы бүтүп, ал кезде член партия болчумун. Ошол кезде партиянын направлениясы менен Нарынга жумушка деп, Нарындын Жумгал районунун Минкуш поселогуна участковый инспектор болуп дайындалып ошол жака жумушка кеттим. Бирден бир эң криминальный точканын бири ошо Минкуш болчу. Токмоктон кийин келе. Ошол жерге бая жаңы участковый инспектор болуп барып иштеп, иштерим Кудайга шүгүр аябай жакшы болуп жүргөн. Бир күнү бизге информация түштү. Көп балдар келип наша жыйнап жүрүшөт, наркотик деп. Ал кезде наркотикке карата аябай катуу закондор чыгып, белый смерть деп союз боюнча катуу күрөш башталган. Ошону менен биз опергруппа түзүп, мен старший опергруппа болуп, жаныма 3 сотрудникти алып, ошолордун жолун тороп кармаганы бардык. Барсак, караңгыга чейин күттүк, ушейледен чыкканы. Караңгыда ушейледен чыгышты, ГАИ сотруднигисин токтотконуна карабай сүзө качырып катышты. Биз артынан преследовать этип барганда 1-2 жолу бизди сүзүп машинебизди жолдон чыгарышты. Ошондо анан айлабыз кеткенде мен предупредительный машинада 2 жолу ок чыгардым. Асманды карай. Ошого карабай качышты. Анан кийин биз алдыга звонить этип, алдыдан тоскула, ушундай качып баратат деп, артынан преследовать этип кетип баратсак, баягы жолду билбей тупик жолго туш келип, айласы жок машинесин таштап жөө качышыптыр. Алдынан кимдер тосуп ошондо? Биз ровдуга звонить эткенбиз. Ошону менен артынан жөө түшө калып эле барып, машиненин 4 эшиги ачык, баарысы качып кетиптир. Тапыраган караңгыда үн чыкты. Ошондо кубалап баратып, предупредительно бир ок чыгардым, токтогула деп. Ошону менен кетип барасам, алдымда 2 караан сөлөкөттүн кетип баратканын көрдүм. Кетип баратканда эле бирөө оңго бурулуп кетти, катуу тапырап чуркап баратканбыз, чөпкө кирип кетти. Действительно караңгыда чөпкө киргенден өзүм да шектендим да, түз баратканын эле барып эле ошол жерден кармап алып күрөшүп көтөрүп чыгып басып жатып калдым. Аңгыча 1-2 мүнөттөн кийин эле артыма берки сотрудниктер келди. Келип эле тигине кармадык, нарушник кийгизе эле айттым. Бирөө мына жака кирип кетти деп тегеректеп ошол жерде атып этип, келсек көмкөрөсүнө жатыптыр. Тур десек, мындай денеси бош сыяктуу. Биз ойлодук, таш сүзүп бирдеме болуп жыгылды деп. Сразу көтөрүп тургуздук. Жолдун жээгинде токтотуп машинени скоройго жөнөттүк. Ошо менен калгандарын издеп эле ошол жерде туруп калдык. Бир маалда эле көп өтпөй эле прокуратурадан келди, начальнигибиз келди. Келип эле анан кийин мен сурадым, эмне болуп турсам, эмне болмок эле, атып өлтүрүп салыптырсыңар деди. Анан мен таң калдым, ким атышы мүмкүн? Ок чыкпаса, прицельный ок чыкпаса вообще, ким атышы мүмкүн? Таң калдым, ошо менен эле эртең менен кечейин бизди алып барып, объяснительный жастырып, биз кармаган бирөөнү эле карап калдык, калган караңгыда таппай калдык. Ровдуга алып барып, ошо менен түнү менен бизди допрос кылып, освидетельствование өткөрдү, баарыбызды, табельный оружиябызды бүт тапшырдык. Ошону менен жаныбыздагы сержант балага мен оружейкадан автомат алып берип койгом. Бирок огун оружейкадан вообще таппай коюп, жөн эле автоматты ого жок көтөрүп туруп койгом. Эртең менен прокуратура келип эле баа сержант баланы сен атыптырсың, сенин огуң тийиптир деп, ошону камамай болушту. Мен такыр защищать этип туруп алдым. Ой, мунун огу жок болчу, кантип атышы мүмкүн? Мен лично өзүм алып бергем ал автоматты, огун таппай койгом деп. Туруп баланы защищать этип туруп алдым, өзүм сотруднигимди. Ошентип эле болгон чындыкты айттым. Эй, огу жок болсо кантип атат ал? Ошону менен жанымдагы бир сотрудниктен да ок чыккан, экөөбүздөн ок чыккан. Биздики пистолет Макарова 9 мм. А автоматтыкы 7.62 болот негизи. Анан ошону менен бая сержантты мен защищать этип чыкканда эле 2 күндөн кийин келди дагы, бул окуя 28 августта болгон. 1 сентябрда келди дагы, мени сразу келип туруп камап салышты. Сен аттырсың, сенин огуң тийиптир. Деди да прокуратура келип айтты. Чөнтөгүндө партбилети турат, эмне кыласыңар билбейм, мына санкция берди, камагыла деп коюп таштап кетип калды. Ошо боюнча мен да ачуум келди, камаса камагыла дедим. Атпагандыгым так болсо, мен эмне үчүн неметишим керек?
Камасаң камагыла. Мен эртең эле акмын чыгып кетем. Экспертиза дайындасын. Дедим, ошо менен экспертиза дайындашты, баарысын эме кылды. Ошону менен поспешно менен эметти, прокуратурадан келип допрос кылып айтты. Билбейм, эмне кылсаң ошо кыл мелис деди. Үстү жактан звонок келди. Бир милицияны камагыла да ишти жапкыла деди. Мен таң калып калдым. Кандай? Атпасак, эчтеке кылбасак. Ошону менен ишти неметти дагы сен атты кылып туруп мени 6-декабрда соттун өкүмү менен 5 жылга соттоп берди. Кезинде милиция кызматкери болуп иштесем да, кийин кесиптештеримден запкы көрдүм деген каарманыбыз андан ары сөзүн улады. Мен мындай окуя болот деп вообще жүрөгүмө да элестеген эмес. Мен ошондо көпчүлүгү ранее судимыйлар менен иштедик да. Иштегенде көп айтышуда. Сурайсың да. За что посадили десең? Ой, начальник, не за что. Мындай дейт, агесі орыстар көп болчу көпчүлүгү. Не за что дейт, анан мен айтчумун да. Не за что не бывает. Значит, было что-то. Дечү элем да. Анан кийин мен өзүмө башыма туш келгенден кийин, оказывается, не за что бывает. Бирөөнүн жолун өтүп койсоң, запросто. Ак жерден алып барып туруп камап коюп, ак кишини капкара кылып коюш оңой экен. Ал абакта ак жерден отуруп жаза өтүп жаткан кезде бир катар коркутууларга дуушар болгонун айтат. Мени простой черныйлар менен мындай кара тил менен айтканда, ошолордун арасына киргизип туруп камашты. Мен кайсы моментте мени өлтүрүп коет деп, мен жүрөгүм ушундай сыгылып отурду. Бир комнатада болдуңуздар ушунда? Бир камерада. Этапта баратканда бир вагонда отуруп, бир немеге отуруп бардык. Колонияга кирдик, колонияда жасканымды токтоткон жокмун, жасып отурдум Москвага. Бир күнү бир ошо ал жерде черныйлар да бар, бирок аз санда да. Ошондон бирөө келип айтты, мелис ким деди. Анан мен десем, привет с воли деди. Ал жерде орусча айтышат да көбүрө. Мен баягы арыз жазып жүргөн жарым жакшылыкка жоруп чуркап чыктым. Эмне болгон десем, пойдем деп алып барды дагы айтты. Привет с тех парней деди. Дословно айтып берейин да. Привет с тех парней. Короче, они сказали, дети, что ты они знают, что ты невиновен. Если хочешь добиваться своего, добивайся тихоря. Если будешь докопаться до нас, мы вынуждены тебя убрать. Мен түшүнгөн жокмун биринчи. Как это так? Анан мени общакка киргизишти. Түрмөдө да ушундай общак деген бар. Разборка жүрөт. Кадимки ушундай. Бирок даже могу биздин сотторго караганда честно жүрөт аяктачы. Киргизди, айтты. Алар билет, сенин күнөөң жок. Сен атпаганыңды да билет. Сен ал балдарды чукуба. Өзүңдү добивайся правоту. А эгерде ушундай жазып, ушуларды наркоман, ушуларды камагыла, мен акмын дей турган болсоң, сени өлтүрүп коюш бул жерде 2 секунд деди. Башыңа кирпич түшүп кетти дейт, же болбосо өзүнөн өзү асынып өлүп калды дейт. Деди. Действительно түрмөдө өлтүрүп коюш эч проблема жок. Арадан канча жыл өтсө да, ак жерден камалып кеткен күн дале болсо эсимде дейт каарманыбыз. Мен кандай позорду көтөрдүм. Өзүм ушундай сотрудник, ушундай школа милицияны бүткөндөн кийин өзүм дегеним уш болчу да, мен генералга жетем деген оюм бар болчу. Честность. Ушунчалык неме болчу. Мен карьерам да жакшы болчу. Ошону менен келдим да, мен кайра жумушка кирем дедим. Акталгандан кийин бардым МВДга. Мына мен акталдым, актоо өкүм бар. Мени жумушка аласыңар. Мыйзамдын негизинде, закондун негизинде. Барганда отдел кадрдын немеси чыкты, бияк чыкты, тияк чыкты. Өкүмүңдө реабилитация деген сөз жок экен. Реабилитировать этишиң керек деди. Болбой койду. Адамдын тагдыры менен ойнош, соттордун оюнчугубуз бизчи. Оюнчугубуз. Мына мен оюнчук кылды. Тагдырымды талкалады. Ушундай соттордун айынан күйгөнүмөн айлам жок отуруп калдым. МВД приказды колуна кармап туруп алды. Приказ күчүндө турат. Никем не отменен. Биз жумушка ала албайбыз. Мен акталдым, реабилитация болдум. Бул эмнеге? Түшүнүк болбойт. Ошону менен жазбаган жерим калган жок. Президентке Атамбаев учурунда Атамбаевка жаздым, Жээнбековдун учурунда Жээнбековке жаздым приемуна деп, депутаттарга бүт жаздым приемуна деп. Эч ким кабыл алган жок.
Bir гана Калматов деген депутат бар болчу. Ошол приемга кабыл алды, прокуратурада иштеп тур. Ошол угуп отуруп айтты. Эмне, ошол оружияны табышкан жокпу деди. Тапкан жок. Оружие менен преступниктерди тапкан жок. Десем, башын чайкады да, хорошо, мен лично контроль жүргүсөм, Ген прокуратурага жиберди, арасында ошо менен отписка боюнча алда тынчыды. Менин талабым айлам кеткенде, мен азыр жашым 55-тен өтүп кетти. МВДнын курагына албайт, 55 жашка чейин алат. Менин талабым мыйзамдуу түрдө мен акталып реабилитация болгондон кийин мыйзамдын негизинде менин ошол стажымды трудовой стажга кошуп реабилитация болгон күнгө чейинкисин кошуп туруп мени пенсияга чыгарып койсо болот МВДден. Менин талабым ушул болчу. Мени МВДдан пенсияга чыгарып коелу. Себеп дегенде жүрөгүмдөгү так мен 5 жыл отуруп көрбөгөн азапты көргөнүм жок дегенде мыйзамдуулукта бар экен, ак ийилет сынбайт деген ушул экен деп ишенет элем. Азыр мен ишеничимди тебелеген сот. Соттор такыр тебелеп салды. Менин талабым азыркыга чейин ушул. Assalamu alaikum. Qanday do'stim? Yaxshi bo'lasiz, yaxshi. Hoppa, chirchiroy. Eshik isiq. Chirchiroy. Bak, bizden начальник школы, mu? Школа Усубалиев. Var mı? Eşenqul Усубалиев bak, ötüp ketdi o. Ötüp ketdi. Начальник курс болчу, ötüp ketdi. Başkaları da bilgisi oldu o. Kimisi var kendi. Karabağ'a gittik. Sizlerden gruppa ol. Moğol занятияда өтіп жатқан тұр ғой, сағақ. Сен моғолсың ба, е? Мен жоқ, біздікі маяқты болшы. Бияқ тарапта болсыңар сілер. Ошо жақсы түшпей қалып тұрсың, жақсы. Менікі. Ал жақта бар бош керек елесі. Бұл бірінші группа кен. Моғол жерде сен қаншасын алды келе? Бар шықты келе. Бүтіргендегі. Бұл мектеп бүткенден кейін екен, бұл кейін ғой мұны, бір топ? Жоқ, бұл екінші курста. Екінші курста ғой, Екінші курста. Ал эми Турсунязовдун досу Үбүкеев досунун ак экенине ишенип, акыйкаттык үчүн күрөшө берерин айтат. Ар бир акталуу юрист эмес кишиге да белгилүү. Артында моральный, материальный, рабочий, пенсионный бүт артында турат да, жилищный бүт льготторун кайра калыбына келтириш керек да. Керек болсо муну лейтенант боюнча кеттен званиясы. Бул уже полковник болмок, может быть. Бул начальник милиция болмок, ровуду болмок, министр болушу мүмкүн, полковник, генерал болушу мүмкүн болчу. Биз ал боюнча да сотторго бир иште деле бар. Биз, может быть, чет өлкөлүк эми Европа соту дегендер бар, кайрыла турганчы. Международный деген бар. Аны үчүн биз улуттук мыйгайдын баарын өтүшүбүз керек. Биринчи, экинчи, үчүнчү өтүп барго биз ошон үчүн ар бир мунун сотуна биз атай омбудсменди катыштырат. Бул окуя боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы менен байланышып, төмөндөгүдөй жооп алдык. Ал боюнча мен комментарий бере албайм. Мен кадрдан кагазчылыкка мына ответ берип туруп убагында бир киши жазган экен, президентке жазган экен, премьер-министрге жазган экен. Мен биздин МВДдан кадрдан ответ беришти. Ошол ответтин азыр кадрдан таптыра албай атам. Таба албайт, тапсыр мен силерге берем ответ. Бир жума эмес, бир ай болду деп айтат. Мен ойлоп атам да, силер официальный запрос кылбайсыңбы депчи. Биз министр акыбызды кол койдуруп коем, министр кол койгондон кийин начальник кадры жерде чыксак да.
экен.